Misалы 10 тонналык шербет бар, сусундук бар. Ошого 1-2 тамчы же 50 грамм, 30 грамм кухол, спирт жоосом, арак жана жасап түшүп кетти. Эми 10 тонна менен 30 грамм, 50 грамм ортосунда эч бир нисбат жок. Ал 10дон 1 эмес, 100дөн 1 эмес, ал 0,00 болуп кетет. Ал 1 эмес, 2 эмес. Бул калил мыгдар. Кичине мыгдар бул мугтафар. Шарият муну кечирип салат. Муну кечирип салган себеби андан кутулуш кээде мүмкүн болбой калат. Кээде кыйынчылык жаратат андан кутулушту. Кээде зарылчылык болуп калат, умуму балба болуп. Ошо себептүү ал калил мугтафар эгерде кичинекей көлөмдө нажас нерсе, харам нерсе, мисалы көп нерсеге кошулуп калган болсо, аны эсептеп чыкканда, караганда ал көрүнбөй турган нерсе, бирок аны микроскоп менен же башка нерсе менен, аппараттар менен гана билбесең билбейсиң. Андай учурларда бул калил мугтафар негизинде амал кылынат дагы, бул халал боло берет. Муну машаккат кылып, аны бардыгын элден коркутуп, элдин баарын үркүтүп, бул харам дегенден алыс болуш керек. Андай учурларда кошулманын курамыга канча кошулду, канча мыгдар, жалпысына караганда канча көлөмдө эйлейт, ушуну тактагандан кийин ал маселе чечилет. Ансыз жөн эле туруп алып аны халал харам дегенге болбойт. Мына ушуну ал-калил мугтафар, жосом ал-машакка тажлибу тайсир, машаккат болсо, машаккаттын негизинде кээде жеңилдиктер келип чыгат.